Уюлдук телефондордун ичинен iPhone'ду баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Анын акыркы үлгүсү iPhone 15-тин корпусунун дээрлик 90% титандан жасалганын билчү белеңиз. Жеңил жана бышыктыгы менен айырмаланган титан Кыргызстанда чыгарылышы мүмкүн. Ысык көлдө жайгашкан Кызыл Омпол кен жайында титаномагниттин ири кору жайгашкан. Бул уюган байлыкты иштетип Кыргызстан пайда тапса болот. Алгач сиздерге титан эмнелерге керектелерин айтып берейин. Титан күмүш түстүү металл. Аны медицинада кеңири колдонушат. Анткени ал дат баспайт. Адамдын организмине зыяны жок. Омуртка, акырек, тизе, кол, айтор көптөгөн сынган сөөктөрдү бекитүү үчүн колдонушат. Ал эми стоматологияда титандан импланттарды салышат. Титанды космостук кемелерде, учактарды, суу астынан жүрүүчү каяктарды жасоодо колдонушат. Boeing 777 учагын жасоодо 59 тонна титан колдонулганы айтылат. Деңиздин туздуулугуна туруштук берип, чийрбегени, жеңилдиги, бышыктыгы үчүн кеме куруда титан маанилүү металлдардын бири катары каралат. Бекеринен титан деңиз металлы деп аталбайт. Титан темирден 4 эсе бышыктыгы менен айырмаланат. Ушу тапта Кыргызстан титандан жасалган буюмдарды, инструменттерди сырттан алат. Дүйнөдө титан Кытай, Австралия, Норвегия, Индия, Канада жана башка өлкөлөрдө бар. Титан рудасынын коруу жана өндүрүү боюнча коңшу Кытай дүйнөдө лидер болуп саналат. Көп тармактарда колдонулган титанды Кыргызстандын Кызыл Омполунан алууга болот. Кен ысык көлдө жайгашкан. Бул жердеги руда комплекстүү деп аталат. Баалуу металлдарга бай. Кызыл Омполдо эмне чыгат? Анда кандай байлык катылган? Адистердин айтымында Кызыл Омполдогу пайдалуу компоненттердин көлөмү 14 миллион 757 миң тоннаны түзөт. Анын 95%-ын титаномагнетит түзөт. Фосфор 3%, цирконий 2%, торий 0,22%, ал эми уран болгону 0,17%ды түзөт. Мына, ушундай байлык өзүбүздө иштетилбей турат. Ал эми коңшу өлкөлөр эбак өз аймагындагы уранды казып, киреше таап жатат. Кыргызстан 4 өлкө менен чектешкен болсо, анын 3-өндө уран чыгарылат. Дүйнөлүк ядролук ассоциациянын маалыматын карап көрөлү. Анда Казакстан 2021 жылы 21819 тонна, 2022 жылы 21227 тонна уран казып, рейтингдин сап башында турат. Өзбекстан 2021 жылы 3520 тонна, 2022 жылы 3300 тонна казып, 5-чи катарга жайгашкан. Ал эми дагы бир чектеш өлкө Кытай 2021 жылы 1600 тонна, 2022 жылы 1700 тонна уран иштеткен, тизмеде 8-чи орунда турат. Казакстан 10 жылдан ашык убакыттан бери уран казуу боюнча биринчиликтен түшелек. Коңшулар миңдеген тонна уранды бир жылда казып жатканда, Кызыл Омполдогу болгону 0,17% уранды казууда кооптонуунун кажети барбы деген суроо жаралат. Адистердин айтымында кооптонууга негиз жок. Анткени ал уран чийки зат, аны байыткандан кийин коркунуч көбөйүп, радиоактивдүү болуп калат. Ал эми Кыргызстандын аймагында уран байытылбайт. Мындай процесс Россия, Кытай, Америка Кошмо Штаттары, Франция өңдүү өлкөлөрдө жүргүзүлөт. Бирок Кызыл Омполдогу урандын таптакыр коркунучу жок дегенге дагы болбойт. Аны ташуу, сактоодо кылдаттык талап кылынат. Бул кенди иштетүү менен Кыргызстан тескерисинче уран кооптуулугунан кутулат. Анткени руда Кара-Балтадагы заводко жөнөтүлүп, ал жерден курамына жараша бөлүнүп сыртка сатылат. Ал эми Кызыл Омпол ошол 0,17% урандан арылып тазаланат. Баса, Кызыл Омполдо титаномагнетиттин кору көп болгондуктан уран эмес, титаномагнетит кен жайы деп атоо туура болот дешет адистер. Кызыл Омпол экинчи Кумтөргө айланышы мүмкүн. Аны иштетүү менен миңдеген жергиликтүү тургун иш орду менен камсыз болот. Демек, калктын турмуш тиричилиги оңолот, жергиликтүү бюджет дотациядан чыгат. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, бардык пайда мамлекетке калат. Анткени Кыргызстан өз күчү менен иштетүүнү көздөдү. Кумтөрдү иштеткен Кыргызстан титаномагнетит кенин неге иштете албайт? Сиздер менен мен Тилегай Талиев болдум. Амандашканча.
Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн 18 февраль 2024 жыл. Мен элге отчет берейин деп чыктым. Менин счетума 950 миң сом чогулду. Мен дагы 500 миң сом жетпей атат. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Жардамыңарга муктажмын. Аллахым баарыңыздарга ыраазы болсун. Ата-энем ажырашып кеткен. Тайнемдин колунда өскөм. Менден кайтпаса Аллахымдан кайтат. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздарга. 5-класстан бери башталып кандай чалдыкка билбейм. Ушу жогойгон сайын учуп билинип калды. Ошо сол баарыбызга керек. Карталар өзүмө караштуу. Ягы 04 М-банк, Зайнаева Миргуль. Кайрымдуулук салыңыздарды суранам. Россия өлкөсүнүн котором дегендерге Сбербанк бар, эжем болот. Аягы 46 Айзирек деп чыгат. Кайрымдуулук салыңыздардан суранам.